Улан жакшы болушубуз элек биз. Ден соолук керек да. Дилфуза Ахунова салатқа уланып, Базарқұрған аймақтық ооруканасына кайрылган бейтаптардын бири. Ал 18 октябрь күнү бирөөнүн пактасын акчага терип, алардын түшкү тамактанууга берген тамак ашына уланганын айтат. 10-11 чай ичет да, өзү эртең чай берет. Ошондо сметана, шакар пакет алып алганды биз жедик шакар менен. Жеп анан кийин иш кыла бердик. Жеп анан эртеси күнү алган. Эртеси 2 күн мага билинбеди, кыздар жатып калды оякта. Көрдүңүзбү кыздар? Мага билинбей жүрө башым менен касам айланып калды. Улаштар анан көрүп, анан жаткызды мени астына алып. Азыр кыйла түзүкпүз, лекин баары өзү келе албайт, азыр кубат жок. Ошол күнкү салаттан жалпы 10 адам уланып, алардын 8-и Базарқұрған районундагы Бекмурза Исмаилов атындагы аймактык ооруканага жаткырылган. Калган 2-өө тагыраагы пакта тергизген үй-бүлөнүн келини жана небереси Жалал Абад облустук ооруканасына кайрылган. Бейтаптардын арасынан 11 жаштагы кыздын абалы оор экенин дарыгерлер билдирүүдө. Азыркы учурда реанимацияда жаткан бир орун абалы бир аз жакшыргандыгына байланыштуу инфекция бөлүмүнө котордук. Балдар бөлүмүндө жаткан, реанимация бөлүмүндө жаткан бейтаптын абалы оор, абдан оор. Өз алынча дем алуусу жок, аппараттын жардамы менен дарыланып жатат. Ботулизм дартына кабылган бейтап Дилфуза Ахунова алардын ооруканага жатып калышына себепкер адамдардын көңүл сыртында калтырганына нааразы болуп, буларды айтат. 1-2 жолу келди. Келгенден кийин мана 2 күн 3 күндөн бери тайыны жок. Ал киши мугалим киши. Ахматжан Нишанбаев эмнеде окуйт. Була Хамза болгонго 2-орто мектепте. Ошодо тарыхтан сабак берет ал киши. Базарқұрған районундагы аймактык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башчысы Барпы Кулмурзаев ботулизм оорусу кышка камдалган салаттардан, туура сакталбаган азык-түлүктөрдөн келип чыгаарын айтат. Анын белгилөөсүндө тамак аштарда уландыруучу ботулизм таякчылары бар экенин байкоо кыйын. Тамак өзүнүн органолептикалык касиетин жоготпойт. Башкача айтканда жыты, тышкы көрүнүшү даам өзгөрбөйт. Ошон үчүн биздин жарандар жеп алып ушуларга кабыл болуп жатат. Биринчи белгилери болуп, биринчи ушу көздүн начар көрүүсү, адамдын көзүнүн алдында сетка эле туман пайда болгону, көзү эки көрүп калат. Кийин жутунуу начарлайт. Базарқұрған районунда жыл башынан бери тамак ашка массалык улануу алгачкы ирет катталууда. Эске салсак, 2015 жылы ушул эле райондо туздалган бадыраңдан бир үй бүлө уланып, адам өлүмү менен коштолгон. Ал эми 2017 жылда тойдогу салатка 20-дан ашуун адам уланып, ооруканага жаткырылган эле. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.